Мына ошондон кийин 95-жылдарга чейин алгачкы китептер чыккыча ошол жанагы энциклопедиялык сөздүк мугалимдерге жакшы бир ого жол болуп кетти да. Мгм. Мугалимдер жаңы маалыматтарды 90-жылдары өз алдынча ыктыяры менен Ала тоо журналына чыккан же Кыргыздар деген китепке хрестоматиялык жыйнак болуп чыккан китептерди сатып алып, гезиттерден курап, кээ бир тарыхый инсандар жөнүндө жаңыча маалыматтарды окуу куралы жок беришти. Бирок окуу программасында алар бар эле. Анан алгачкы китеп оор болгондугу бир учурда ошо мугалим дагы билсин деп жазылган. Мгм. Ал эми оор китепти чайнап берип, ашкылып, анын кээ бир гана бир үлүшүн окуучуларга кызыктуу кылып тартуулаган таланттуу мугалимдер да болду. Кээ бирлери жөн гана өзүнүн ишин ойлоп жаттамай калып өткөндөр, алар албетте тарых сабагын жек көргөндөй деңгээлде өзүнүн балдарын кыйнашты. Бирок мунун өзү мисалы үчүн баары биздин тарых болуп атат, оорбу, азбы, көппү материалдар кыргыз тарыхы жөнүндө болуп атат да. Мисалы үчүн анда баягы орустун баланча падышалары, Московиян падышалыгынын баланча падышасы качан туулган, качан үйлөнгөн деген нерселер эмес да, өз тарыхыбыз. Ошон үчүн оор болсо дагы биздин тарыхыбыз чагылдырылган. Ал эми аны жеңилдетип, андан ары мындай жакшылап чайнап, жаңы деңгээлде окуу китеп жазыш жаңы муундун милдети.